Эмне үчүн биз эң жакын турган коңшубуз Казакстандан ГСМди ала албайбыз да, биз менен Казакстандын ортосундагы ГСМдин баасынын айырмасы 22 сомдун тегерегинде. Чүйдөн, көлдөн нары кире калып туруп эле жакын коңшу ЕСке киргенибиз эмне, биз коңшудан бензин солярка май ала албасак эмне, 6 жыл болгондон кийин да ала албасак. Айтып аткандай 22 000 сом разница боло берсе, анда контрабанда кире берет, бул вопросту да караштырып атабыз. Ага биз даярбыз, ар бир 6 жылдан бери алып келбей жатасыңар да эми, Акылбек Усманович, как это? 30 жылдын ичинде мындай болгон эмес, 1-августта суу түгөнүп калды деген. Мертвый отметкага келип калды. Акылбек Усманович, өтө тажрыйбаңыз чоң. Азыр айтып кеттиңиз, кой эчкинин немесин, идентификациясын бүтүрүш керек депчи. Айтат го, ответственно заявляю деп. Уйдуку бүтө элек эле. Крупный рогатый скоттуку. Буга чейин канча акча кетти, жана башкалардын мен айтып отурбайын. Эртең прям воскресенье күнү 5-6 мал базарга жиберсеңиз болот. Без бирки, без учета жүрөт. Ошон үчүн биринчи буга чейин жазалгандын жоопкерчилигин кошо карап кетсеңиз болот. Полный бардак ал жакта. Анан кийин суроо. На ЕСке киргенибизге бул жолду 6 жыл болсо керек. Эмне үчүн биз эң жакын турган коңшубуз Казакстандан ГСМди ала албайбыз да, биз менен Казакстандын ортосундагы ГСМдин баасынын айырмасы 22 сомдун тегерегинде. Мурун 15 сом эле, азыр айтышып атат, мына кирип чыккандар. 20-22 сом айырма. Эмне үчүн биз кирип Жамбыл областынан же болбосо мына Таластан, Чүйдөн, Көлдөн нары кире калып туруп эле жакын коңшу ЕСке киргенибиз эмне, биз коңшудан бензин солярка май ала албасак эмне, 6 жыл болгондон кийин да ала албасак. Ушул суроодо айтып койсоңуз, оюңузда. Мен суроону түшүндүм. Быйыл мына электронный счет фактура кое бергенден кийин биз түшүндүк. 6 жылдан бери индикативный план Россия менен биз 1 жылга түзөбүз, ГСМ боюнча, дизель, бензин боюнча. Ошо такыр оңдолбоптур, каралбаптыр, бирок 7 айда түгөнүп калды да, 460 000 тонна. Демек 6 жылдан бери контрабанда келип кире берген да бизге. Бул муну айтып атканым, экономика 1 жылдан 3 жылга чейин пландалат. Тилекке каршы казак кошуналарыбыз бизге ошондой плановый показательдер менен бензинге мүмкүнчүлүк бербей атат. Эгерде кайсы бир убактарда биз алууга азыр дагы Орусия менен сүйлөшүп атабыз, бирок 1 жыл бою пландаштырып, анан ушу экономикага баланча миң тонна берип турасыңар деген талапка пока бир чечимге келе албай атабыз. Мен бул вопросту азыр мына ЕАЭСтин алкагында вице-премьерлер менен жолукканда дагы айтып атам, тилекке каршы пока андай болбой атат. Бирок сиз айтып аткандай 22 000 сом разница боло берсе, анда контрабанда кире берет, бул вопросту да караштырып атабыз. Жок, мен айткан суроонун маңызы 5-6 жылдан бери убада, 6 жыл мурун убада болгон свободное перемещение товаров. 4 свободанын бирөө товар. Эми ГСМ бул товар болгондон эмне үчүн биздин тиги ташуучулар же болбосо колдонуучулар Казакстандын арзан ГСМин ала албайт деген маселени айтып атам. Бул эмне, коррупциябы? Же биз убада бердик беле? Только Россияныкын алабыз, кымбат ГСМин алабыз. Биз убада бергенбиз, кымбат ГСМ эмес. А эмнеге казактыкын алып келбейбиз? Казактыкын алганга биз даярбыз, ар бир. 6 жылдан бери алып келбей жатасыңар да эми, Акылбек Усманович, как это? Биз даярбыз, айтып атпаймынбы? Казак тарап бизге жылына канча бере алат, квотасын тактап аныктап бере албай, биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эми просто биздин жакында эле казактыкы 1 жылга жакын болуп калды, 2 заводун модернизация кылып бүтүрдү. Мүмкүнчүлүктөрү бензин боюнча пайда болду, бирок солярка боюнча жок. Азыр деле мына бүгүн өзлөрүнө внутренний ограничение киргизип бизге бербей коюп атат. Биздин жалпы экономикага туруктуу 1 жылга жете турган объем керек. Ошол объемду пошлинасы жок аласыңарбы деп орустар айтканда биз макулбуз деп алып атабыз. Эгерде ага макул болбой калсак, анда кийин алардан пошлина менен алабыз. Экспортный пошлинасы менен. А экспортный пошлинасы Россияныкы өтө кымбат. Мен ойлойм, эң арзан жерди алыш керек. Бир эле орустарга сайылбаш керек. Арзанбы Кытайдан, Ирандан, кайсы жактан болсо да алып келиш керек. Алууга даярбыз, эгерде алыш керек, даярдыкты, даяр барыңыздар эле дайын, бирок алып келиш керек да.
уруксатты алыш керек. Мен кийинки Эми- суроо өтөйүнчү. Ногу ушул эле коңшулар менен тиешелүү суу сактагачтар боюнча. Мына Кира суу сактагычы, Орто Токой балыкчыдагы суу сактагачтар. 30 жылдын ичинде мындай болгон эмес, 1 августта суу түгөнүп калды деген. Мертвый отметкага келип калды. Эмне үчүн биз сууду сатпайбыз? Мисалда Кира суу сактагычын айтайын, Зеркало 2000 гектар площадь экен. 2000 гектарга эгер биз фасоль теге турган болсок, жылына $2 миллион таза киреше алмак экенбиз. Это упущенная выгоданы айтып атам да. Сельхозпотеряны айтпай эле коеюн. Ошондо бер жагы дегенде минимум Кира суу сактагач үчүн ошол суу үчүн $2 миллион биздин коңшулар бизге жылына төлөп бере турган фондго аларга шарт коюш керек да. Мен сууду прямой сатпасак да за счет упущенной выгоды 2000 гектардын жери үчүн эле. Эмне үчүн биз 90% сууну бекер беребиз? Биз аны курганбыз миллиарддаган рубльга, биз азыр акча төлөп атабыз кызматкерлерге, сууну топтоп берип атабыз, 2000 гектар жерди өзүбүз тикпей калтырып коюп атабыз суу чогултуш үчүн. Эмне үчүн бир тыйын да албайбыз? Ошондуктан мен сунушум 5 жылдан бери сунуш кылып келатам, 10 жылдан бери. Ушул маселени койсоңуздар, 1983 жылдагы эки союзный республиканын келишимине ссылка кылганды кабинет министров же өкмөт токтотсо. Эгемендүү эки мамлекеттин ортосунда суу маселесин мындай катуу койсоңуздар, бул сунуш катары. Мен ойлойм, ал силерде жооп деле жок деп, ушуну сууну сатуу маселесин. Мынакей Кира суу сактагычында 90% кетип атат, фактически суу. И 1 августта суу түгөнүп калды ал жерде. Биздикилер үчүн да түгөнүп калды. Анан кийинки маселеде могу бюджетке тиешелүү азыр аябай жакшы кабар айттыңыз. Эгер план болсо, мен ойлойм, элдин баары сүйүнөт, 400 миллиардга жеткизебиз деп. Убакыт келди деп ойлойм. Жергиликтүү бюджет боюнча буга чейин көтөрүп келгем, азыр да айтсам. Дүйнө жүзүндө аракет кылышат, көп мамлекеттерде ушундай бар, мыйзамга так жазып койгон. 25%дан мамлекеттик бюджеттен кем эмеси жергиликтүү бюджетке берилсин деп. То есть айыл өкмөттөр келип, Минфинге келип 10% шапкасын берип жүрбөсүн. Суранып жүрбөсүн депутаттардан. Аларда жетиштүү бюджет болсун деген ой менен да. Ушул 25%дан кем эмеси жергиликтүү бюджетке расширение болушун ушу келе аткан жылда же качан чече алабыз, оюңуз? Тем более бул жагынан сиз жогорку специалист деп ойлойм да. Сиз билесиз, урматтуу коллегалар менен чогуу, биз 8 салыктын 4-өөнү жергиликтүү бийликке бердик да. Бирок ошо 4 салыктын жергиликтүү бийликке берип коюп, алардын баягы баасы, ставкасы такыр көтөрүлбөй койду да. Мына бүгүнкү күнү 300 сомдон 600 сомго чейин жер налогу 100% жергиликтүү бюджетке түшөт. Арендага бергенде айрым жерлер, бар эмес, айрым жерлер 8 000, 10 000 сомго чыгып кетти. 1 гектар жери.